Бул Аракөл деген жер. Кочкор районунун борборунан анча алыс эмес жерде биз машина менен 15 мүнөттүн тегерегинде эле келдик. Жолу асфальт. Мына ушундай абдан чоң муз бар экен. Бул жерге бу жердеги окуучулар эле эмес, азыр эле мен сүйлөштүм, айтып атышат. Түрдүү жактардан келет деп. Мен жөн эле турам, мына. Эки колумду чөнтөккө деле салайын. Кочкордун шамалы ушул. Меймандос. Келсең өз эле ары бери жылдырып ойнотуп коет. Мына, жөн эле турам. Азамат, кандайсың? Атың ким? Абдулла. Абдулла, сен бердиксиң бе? Аракөл. Ким үйрөттү канкени? Өзүм үйрөнгөм. Арты менен тепкенди дагы. Зуулдайсың. Алды менен, арты менен. Эми жанагындай чимирилиш эле калыптыр да. Жакшы, канча жаштасың? 9. 9. Билесиңби, сендей жигиттер ушинтип муздун үстүндө аябай катуу теп, чимирилип, дүйнөдө олимпиадаларга катышат. Көрөсүңбү? Сен ким болгуң келет? Сен да балким ошондой болгуң келеттир. Сону төбөт турбайсың да? Чоңогунда боксер болгум келет, улакчы болгум келет. Улакчы? Бали. Жакшы. Бул муз жөн эле эрмек. Сен бу жерде арендага бересиңби бир нерсени? Тежакта чанарым? Чана. Өзүң эле келип бересиңби же? Өзүм эле келип берем. Үйдөгүлөрдөн да бирөө жарым барбы? Папам бар болчу, алдап кетип калган. Эки сапчаста. Анан сен өзүң баштадың, Жакшы. Канчадан бересиң? Жарым саатка 100 сом деп. Алдап кетишпейби? Таза кочкорлуктардын темасы да. Унуттум бекен, азыр көрөбүз. Ушинтип тебесиңерби чана? Ооба. Кичке бала кезде ушундай эле урчубуз да. Бергеле экөөс жарышабыз. Кел жарышабыз. Бияктı göster. Так oturayım, o kişi az çaktı göster. Tetiği kişi kıstı göster. O ak topçan gelip koy. Gittik 1 2 3. Evet, gene gayrı bir yolu. Kaçadasın? 10. Onda kaysi ayıldasın? Narın olasın, Koçkoray'ın Buguç ayından bulam. Buguç'dan mı? Asılbek diye makineni tanıyorsun? Yok. Так, азыр отыр. Биринчи сүйлөшүп алалы. Тетиги неме кишиге чейин, камуфляж кишиге чейин. Кайсы? О, камуфляж мына военный форма кийип атпайбы? Ошого чейин жарышабыз. 1 2 3. Шөрөк палван. Иман палван. Болбой калыптыр. 1 2 3. Рахмат. Мейлеми, эмкире. Сиз жаңы эле келбедиңизби Бишкекке? Чарчап чалыксаң, курсаң атсаң, үшсөң, мына жерде бозодон баштап чай, дагы эмне бар? Кофе. Кофе барбы? Пирожки, кашан. Пирожки, кашан. Дагы? Пончик. Пончик. Бүт өзүңөр сап келдиңер. Ооба. Эмне карагыла, Данкин Донатско. Жакшы. Берген киши сатат пончикти. Яма, Американыкындай пончиктер экен, Кашан, пирожки. Бүт өзүңүздөр сап келдиңиздер. Жакшы, каерден келдиңиздер? Аракөлдөн эле. Аракөлдөн. Сиз? Тузданбы? Жакшы, баракелде. Сиз элге кимдин куймагы деп мактайлы? Кочкордун Аракөл айылыныкы деп. Жо, сиз жасадыңыз да Аракөл айылысадыбы? Ким атыңыз? Айнура. Айнура жеңенин куймагы. Сиздикичи? Меники кашан Элиза. Элизанын кашаны. Элиза да койгон. Апамдын каттамасын жейсиңер, анан Айнура менен Элиза жеңенин кашан куймагына келесиңер. Өткөрүп атасызбы? Сиз кийгизгиче дептериңизди карап турсак болобу? Болбойт. Бизнес сырыбы? Ооба, алдыган бизнес сыры, аякта өзүм жазууларымды эчкимге көрсөтпөйм. Негизи эле көрсөткөн болбойт. Тура. Бизнес сырын көрсөткөн болбойт. Тура. Канча канки бердиңиз эртең менен бери? Где-то бир 15-20 жакындап калды. Бали. Жакшы. Сиз Агучуктан келдим дедиңиз, Ооба, Эткин айылыбыз, Агучук Эткин. Ушун менен тиргилик кылса болобу кышында? Ошон үчүн чыгып атабыз да мына. Ошон үчүн чыгып атам. Размер 39, Жолулай кийин.
Elin olsa sizge öyle mi? Kırkta gidelim. Kırkta gidelim. Buna ejeda tebetken azıcık. Жақсы тебесіз бе? İçine. Кичине. Tamam, em үйрөнүп атасыз ба? Canım benim adam. Сонун. Бирдекке таянып аласыз да? Ama tayanasınız. Siz кайсы жактан келдиңиz? Şardan geldim. Бишкектен бе? Атайын коньки тебейин деп келдиңиз бе? Müstehidliklerinde Тууганчылап ба? Тууганчылап келдиңиz бе? tuğaçılıp geldim yok. Жөн келбей бияктан муз тээп. Жакшы. Жақшы müşteri koyup vallahi жақшы esal. Жагып атабы сизге? Жağladı jaktı. Ким менен келдиңиz? Yüyülemiş binen, semyamış binen, tuğan tuşkandır üstüne geldik. Жакшы. Тышкы туризм менен алектенип атасыз. Быйыл 6-жыл болду. 6-чы. Кантип ачылып калды эле? Андан 6 жыл мурда деле тоңчу да бу жер. Тоңчу бала кезде эле ушул жерде чанат эле ушул азыркы элдер кандай ойнаса биз ойноп чоңой комузда. Анан ушу 6 жыл мурда дагы балдар ушу реклама кое берген экен. Жөн эле келип. Мындай эле YouTubeга чыгарыштыр ушундай көл бар экен деп эле. Анан эле ошол фирмалар иштей баштады. Туристтерди алып келип. Анан кой бу жерден туристтер менен кичине иштесек болот экен деп анан акырындан чанап ана жасап алып келе баштадык. Турист келе баштадыбы? Эме Турист дегенде жалаң эле чет өлкөлүктөр эмес. Чет өлкөлүктөр эмес, кыргыздар келчи, анан Индус, Пакистандар келчи, бул Бишкекте окуп жүргөн медиктер бар эмеспи, ошолор көп келчи. Мына ушул атада чаналар, бул конькилер Бүт эле мектептин отургучтары бар. көп ошондой. Ушул мореки жапыс жасалгандар алгачкы жасаган чаналар. Анан кийин элдер талап кыла баштады, мындай бийигирээк, удобный отурганга деп. Анан мындай бийигирээктерин жасап чыктыңыз колго сваркалап. Деле өзүм мен иштеткендерим бүт эле өзүм колоңгой менен чыккандар. Кандайсыз? Жақсы. Атыңыз ким? Дамис. Рамис. Дамис. Дамис. Жакшы. Андай болгон шиши бар экен. Сиз жерге чана, лыжалар, конькилерди бересизби же? Өзүңүз да тээп жүрөсүз эл келгенче. Ел келгенче. Бул эме Реклама кылабыз. Рекламада. Элди көргөзүп тээп реклама кылып мына жасап келип алганбыз. Анан элдерге беребиз реклама кылып. Ошол эми элдерге эс алып келгенге жараша биз дагы артынан эс алдырып ошолорго берип атабыз. Өзүңөр да эс аласыз. Өзүбүз дагы ошо поход эс алабыз. Келген кишиге колдон келишче удобство түзгүрөлү деп аракет кылабыз. Конькилерди сатып алып сиңер канчадан бересиңер? Муну азыр 1 саатка 200 сомдон берип атабыз. Чаначы? Чана деле ошондой. Ошондой эле. Канча үй бүлө келип ушундай ижарага берет эми шаймандарды? Бу Жерде 20 тегерегинде 20 болуп калат го 20. 20 үй бүлө болуп калат ошолор келип ушундай ижара кылабыз. Тетиги жерде. Жерден биздин жакшы жери бу жерден спиртной сатканга запрет койгонбуз, сатылбайт. Жакшы турбайбы? Бул жер спортной да, спиртной эмес. Анан келгендер болду, мен сатам деп көтөрүп алып, анан саттырбай чыгарып аттык да. Туура кылыпсыңар. Себеп дегенде бул үстүнөн мас болгон кишиге кооптуу да, соол киши араңмас деп. Кооп демекчи, эми бул муздун үстүндө жыгылат дегенде адамдар жаракат алышы мүмкүн. Кандай карайсыңар коопсуздук жагын? Коопсуздук жагында эле биз эми көзөмөлгө алабыз, карайбыз. Андай мындай тиягынан биянан кылып мындай эме сак болуп карап турабыз, мындай балага карап эметип кетпесин, жээги сууланып турбай түшүп кетпесин деп. Мындай сак болуп карап турабыз, бирибиз көзөмөлгө алып эле. Кардарга эскертебиз, жээгине барба, сууга түшүп кетесиз. Мага эскерткен жоксуңарбы? Тиягын ойноп алып, эми сиз эстигип турасыз. Сиз эми мындай көрүп турасыз да. Эми майда балдар эми токтоно албай чана менен барып кирип кетет деп жээктеп сак болуп турабыз да. Мына сиздер деле мындай карап билесиздер, басып көрөт. Бирөөлөр бир жерин кокустатып алса, эмне кыласыңар? Жардам беребиз да. Каяка медпункт барбы бу жерде? Медпункт бар. Айылдын ичинде. Айылга алып барасыңар, Чын эле
ушул жер үйлөнүп бакканга жарайбы? Жарайт. Кудайга шүгүр. Шүгүрчүлүк кыласыз. Шүгүрчүлүк кылабыз. Баарыбыз кыш жердегилердин баарыбыз колосо иштеп аткандардын баары Кудайга шүгүр жетет. Жакшы. Сиз үчөөбүз сүйлөшкөнчө мына элдер дагы көбөйө баштады. Келатат. Эң көп келгенде канча келет? 1000 киши келеби бу жерге? 1000ден өтөт. Мына ошентип биз ары бери басып, ар жак бер жак менен сүйлөшкөнчө жерге эл дагы толуп калды. Мени аябай кубандырганы бул жерге бала бакырасын, неберелерин алып келгени өзгөчө. Карасаңар, тетигинде кичинекей балдардын келип ойноп атканы болду. Буюрса, мына ушул балдар конькини сызгылтып тээп калса, ушулардан чыгат. Булардан чыкпаса дагы, буларды көрүп өскөн кичинекей муундан Камила Валиева, Элизабет Турсунбаева сыяктуу дүйнөнүн чемпиондору, олимпиаданын чемпиондору чыгат буюрса. Ошол сиздер да бул жака келиңиздер, эс алыңыздар, өзүңүздөрдү жыргатыңыздар, кочкорлуктарды байытыңыздар. Бүгүн ушундай бир сонун контент даярдадык, достор. Позитив. Хейтерлерге шылтоо жок, ал үчүн кечирип койгула мени, хейтерлерим. Биздин каналга жазылгыла. Биз болсо иликтөөлөрдү чыгарабыз. Арасына ушундай кызыктуу эл турмушунан алынган сонун позитивдүү видеолорду дагы кошуп турабыз, сөзсүз. Чукуй эле бербестен өзүңөр айтпакчы. Биздин каналга жазылгыла, элге тараткыла. Могул чоң муз майданы дагы бир жолу айтайын. Кочкордун Аракөл деген жеринде. Кочкорго Бишкектен 3 саатта келесиңер, Кочкордун борборунан бул жерге 15 мүнөттө келесиңер. Демек келгиле, жыргагыла. Биз болсо кайрадан силер менен көрүшкөнчө кош дейбиз.